Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары Кыргызстан аймактарын кыдырып эл менен жолугушуу өткөрөт. Ар бир облустагы белгиленген жолугушуунун өтө турган дареги менен убактысы боюнча маалыматтарды биз төмөндө жарыялайбыз. Айтмакчы Бакыт Төрөбаев Ош Жалал Абадка барса, Чүй Ысык көл Талас жана Нарын жергесине Адылбек Касымалиев барат. Ал эми Баткен облусун Эдил Байсалов кыдырат. Лелек району жана Сүлүктүү шаарында 1 августка белгиленген жолугушуу саат 10:00 Исхак Разаков шаарындагы Маданият үйүндө болмокчу. Баткен району жана Баткен шаарында жолугушуу болсо 1 августка белгиленген саат 16:00 Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында өтөт. Кадамжай районундагы жолугушуу 2 августта Мамаджанов атындагы Маданият үйүндө саат 10:00 башталат. Кызыл Кыя шаарынын тургундары болсо 2 августта саат 14:00 шаардык мэриянын жыйындар залына келсе болот. Талас облусу боюнча Талас шаары, Талас, Бакай ата райондору боюнча жолугушуу болсо 1 августта 10:00 Талас шаарындагы Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында өтөт. Айтматов жана Манас райондору боюнча жолугушуу 1 августта саат 15:00 Айтматов районунун Кызыл Адыр айылындагы Семетей кинотеатрында болот. Ош облусу боюнча Чоң Алай районунун тургундары менен болгон жолугушуусу Дароот Коргон айылындагы Акимбеков атындагы Маданият үйүндө 5 августта саат 10:00 коюлду. Алай районундагы жолугушуу болсо 5 августта саат 15:00 Маданият үйүндө болмокчу. Каракулжа районундагы эл менен жолугушуу болсо 6 августка белгиленди. Рыспай Абдыкадыров атындагы Маданият үйүндө саат 10:00 өтөт. Өзгөн районунун тургундары болсо 6 августта саат 16:00 райондук мамлекеттик администрациясынын чоң жыйындар залында болмокчу. Ноокат районунда болсо 7 августта райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында саат эртең мененки 10:00 белгиленди. Араван районундагы жолугушуу болсо 7 августта өтө турган Дареге райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында саат 15:00 башталат. Ал эми Кара Сууда болсо жолугушуу 8 августта болот. Саат 10:00 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Ош шаарындагы жолугушуу 7 августка кечки саат 6 белгиленди. Ибраимов атындагы драмалык театрында өтөт. Нарын облусу боюнча Кочкор районундагы жолугушуу болсо 5 августта Абдыкалыков атындагы райондук Маданият үйүндө эртең мененки саат 10:00 белгиленди. Жумгал району боюнча жолугушуу 5 август Чаяк айылындагы Соңкөл кинотеатрында 15:00 башталат. Нарын шаары, Нарын району боюнча жолугушуу 6 августта Нарын шаарындагы облустук драма театрында саат 10:00 башталат. Ат Башы району боюнча жолугушуу 6 августта 15:00 Чатыр көл кинотеатрында болот. Актала району боюнча жолугушуу 7 августта 10:00 Баетов айылындагы райондук Маданият үйүндө өтөт. Тогуз Тороо району боюнча жолугушуу 8 августта болот. 10:00 райондук Маданият үйүнө келүү керек. Ысык көл облусу боюнча Балыкчы шаары боюнча жолугушуу 9 августта 10:00 Дубанаев атындагы Маданият үйүнүн жыйындар залында өтөт. Ысык көл району боюнча жолугушууга 9 августта 15:00 Бактуу Долоноту айылындагы Дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинин жыйындар залына келүү керек. Түп району боюнча жолугушуу 12 августта Түп айылындагы Карасаев атындагы Маданият үйүнүн жыйындар залында саат 10:00 башталат. Каракол шаарында Ак Суу району боюнча жолугушуу 12 августта 15:00 Каракол шаарындагы облустук музыкалык драма театрынын жыйындар залында өтөт. Жети Өгүз району боюнча жолугушуу 13 августка белгиленди. Кызыл Суу айылындагы Маданият үйүнүн жыйындар залында саат 10:00 башталат. Тоң району боюнча жолугушуу 13 августта 15:00 Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Эми Жалал Абад облусу боюнча Токтогул районундагы жолугушуу 12 августта Керимбаев атындагы Маданият үйүндө 10:00 башталат. Кара Көл шаарындагы жолугушуу 12 августта 16:00 Энергетика атындагы Маданият үйүндө болот. Таш көмүр шаарында жолугушуу 13 августта саат 10:00 шаардык Маданият үйүндө өтөт. Аксы району боюнча жолугушуу 13 августта Кербен шаарындагы Алымов атындагы Маданият үйүндө саат 16:00 башталат. Чаткал районундагы жолугушуу 14 августта эртең мененки 9:00 Чыңгыз Айтматов атындагы Маданият үйүндө өтөт. Ала Бука районундагы жолугушуу 14 август Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында 16:00 башталат. Майлы Суу шаарында жолугушуу 15 августта шаардык Маданият үйүндө эртең мененки 10:00 белгиленди. Нокен районундагы жолугушуу 15 августта 15:00 Нокен райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Ал эми Базар Коргон районундагы жолугушуу 16 августта болот. Тагыраагы Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында саат 10:00 өтөт. Сузак районундагы жолугушуу 16 августта 15:00 Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт.
Жалал Абад шаарындагы жолугушуу 17 августта Барпы атындагы Кыргыз драма театрында саат эртең мененки 10 башталат. Тогуз-Тороо районундагы жолугушуу Нарын облусуна барганда уюштурулат. Чүй жергесинде Тагыраагы Кемин району боюнча жолугушуу 19 августта 10:00 Кемин шаардык маданият үйүндө болот. Токмок шаары Чүй району боюнча жолугушуу 19 августта 15:00 Токмок шаардык мэриясынын жыйындар залында өтөт. Ысык Ата району боюнча жолугушуу 20 августка белгиленди. 10:00 Кан шаардык маданият үйүнө келсе болот. Ала Эмгиден району боюнча жолугушуу 20 августта 15:00 Ала Эмгиден райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Сокулук району боюнча жолугушуу Шопоков шаардык маданият үйүндө 21 августта эртең мененки 10 башталат. Москва району боюнча жолугушуу 21 августта 15:00 Москва райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Жайыл району Кара-Балта шаары боюнча жолугушуу 22 августка мерчемделди. 10:00 Кара-Балта шаардык маданият үйүндө өтөт. Панфилов району боюнча жолугушуу ушул эле күнү 22 августта 15:00 Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өтөт. Ал эми Бишкек шаары боюнча жолугушуу 2 августта Абдуласым Алдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында саат эртең мененки 10 башталат.